Куршаптын тынч көчөлөрүнөн yüздеген бир туугандар үчүн бүгүн Ош областы Өзгөн району Куршап айылынан мына ушул Манас көчөдөн үй сатууга коюлуп жатат туугандар. Бул тарабы УПД Эрмеков Шайырбек көчөсү. Бул жак Манас көчө. Сол жака буруп кетсеңиздер Манас көчө келет. Анан бул жака чыксаңыздар, мына знак турган жерден Айтбай Акматов, мурунку Советский көчө. Советский менен УПДнын ортосундагы Манас көчөдөн үй сатууга коюлуп жатат туугандар. Мына Советский көчө менен келгенден кийин, сол оңго бурулуп келгенден кийин ылдыйдан трассаны билесиздер, мына эки үйдүн ар жакта трасса Ушбекек жолу. Андан Советский көчөдөн светофордон түшкөндөн кийин эле биринчи көчө келет, бул жака оңго бурулуп. Куршаптылар эми баары эле билет. Оңго бурулуп бир аз жүргөндөн кийин эле мына ушул жерден биринчи поворот солго келет. Ал эми Фрунзе УПД көчө менен келгенден кийин бул жака келсеңиздер, үчүнчү тупикке келесиздер дагы мына ушул тупик көчөдөн үй сатууга коюлуп жатат туугандар. Мына ушул биринчи, андан кийин экинчи үйдү көрүңүздөр, ошол экинчи үй сатууга коюлуп жатат туугандар. Ушул асфальт болгон, бул жак Манас көчөнү жакшы билесиздер, асфальтты жаңы эле бүтүрүп асфальт кылып койгон, линиялар чийип койгон. Ушул жерден кыч көчөгө келгенде эле биринчи, экинчи үйдү көрөсүздөр, азыр акырындан силерге көрсөтүп маалыматын беребиз. Жанагы ошол Манас көчөнү көрүңүздөр, келгенден эле мына жерден границасы башталат. Мына ушул забордон бер жагы ушул граница болуп калат. Мына ушундайдан келип туруп, бул жагы ушул жерге чейин келет экен туугандар. Жалпы аянты 8 соток, толугу менен шарты бар, жашаганга толук шарты бар. Ушундай сонун жерден үй издеп аткандар болсо көрсөңүздөр болот туугандар. Анан негизинен бул жака киргенде эле оң тараптан баштайбыз. Бул жерде ошол отункана, көмүркана кылып место алып койгон экен. Бул жагынча ичкерide болсо бүт кладовка, бүт эркектин буюмдары сактала турган кладовкасы бул жактан экен. Бул жакта ошол отункана. Анан бул жакта ошол жаңы эле салынган 3 бөлмөлүү ушундай чоң, мына сырткысы менен 4 бөлмө болуп калат деди. Азыр эми акырындан көрсөтөбүз. Толук жашаганга шарты бар. Мына ушул үйдү көрсөңүздөр болот туугандар. Анан бул жакта чоң үй да бар экен. Этап менен көрсөтүп кете беребиз. Негизинен жана бронь эшиктен коюлган үйдүн сыртыначы. Анан киргенде эле бул жакта ошол топкасы бар туугандар. Багандай сапок печкеден койгон экен. Полный ичинде отопление бар дейт. Анан эми кухня аял кишилердин эмесин ушул жерге мына орноштуруп коюптур. Анан санузел дагы көрсөтөлү. Бул жакта бүт аристон дегеле ошол душевой керектүү баардык нерселер бар. Анан унитазды коюп койгонбуз дейт. Бүт условияны кылганбыз дейт өзгө депчи. Ушундай жакшы жерден үй издеп аткандар көрсөңүздөр болот. Андан кийин үйдүн ички эмесин көрөлү. Анан негизинен ошол ээси дагы айтып кетти. Үй баардык чисто баягы экологический, без ГМО деп коебуз го биз баягы. Сонун кылып, шубакты дагы өз шубак баандай эме кылып салганбыз дейт. Баягы дышиший кылыпчы. Салкын, өтө сонун. Үйдүн ичинде көрүңүздөр. Баягы жемала турган деп коебуз го. Ошондой дышиший үй, ушундай үйдү көрсөңүздөр болот. Экранга дагы номерлерин калып турабыз. Мына ушундай үйдү алып жашасаңыздар болот. Негизинен толук эле жашаганга шарты бар. Мына ушундай үйдү көрөсүздөр. Жерин аянтын айттык, башында эле жерин аянты, жалпы аянты 8 соток ашыгыраак. Документинде 8 соток, 8 соток ашыгыраак экен. Азыр акырынан бул жак туурасы 35 метр узуну, туурасы 25 метр экен. 8 соток ашыгыраак болот. Анан бул жакта ошол өздөрү көрүп тургандай коридор менен 5 бөлмөлүү мына ушундай чоң үй дагы бар экен. Анан эми буда деле толук жашаганга шарты бар экен. Анан душой ушул бул жакта болуп калыптыр. Анан бул жагы ошол толук шарты бар дейт. Анан агро тарабынан көрсөтө берели. Бул жакта ошол дагы кладовка, анан кой баккандар үчүн койгана, анан малдарга кышкы малкана бар экен. Бул жерде масштаб таканса узун дагы кеңири, малкана дагысы да бар. Анан жайкы летний дагы ошол малканасы, бул жака ошол малды байлап баксаңыздар болот. Бүт ошол акурларды кылып, полный эме болуп койгон, шарт кылып. Анан бул жакта ошол дааратканасы, бул жерден анан границасы мына ушул жерден болот экен туугандар. Мына бетон турат. Бетондон бул жагы тууптура ошол танырга бойлоп заборго такылат экен. Бул жагы граница ушундай болуп калат. Андан ушул жерге дагы ошол малга ылайыкташтырып, акурлардын коюп, бул жагына жайкы, бул жагына ошол кышкы кылып, фундаменттерди куйган экен, стяжка кылып бардыгынча. Анан эми шартка байланыштуу сатууга коюп атабыз дейт. Бул жакта өздөрү көрүп тургандай мына анжирдин түрлөрү, көчөттөр, бүт көчөттөр бар экен. Анжир, алма, ошол жерде дагы алма, деги эле ошол жүзүм, үйгө керектүү бардык эле мөмө жемиштердин эмелерин ээп койгонбуз дейт. Алмалар деле уже мына мөмөгө кирип, сары алма, ошол жерде алмалар дагы мөмөгө кирген. Анан бул жакта эми ошол тандыр, очок, банясы бар экен. Бул жакта да ошол кладовка. Анан бул жагы ошол үч очокко ылаштырып, үч очогу дагы бар экен. Анан эми Куршапта негизинен кудуктагы суу дагы эме болот. Кудуктагы суу дагы чыгат. Анан ал жерде сууну көрсөңүздөр болот. Анан бул ошол жанагы кудуктун суусу экен. Мына жерден прямо чыкканды.
вакуумный насос прямой жерге душқа тартып береді дейді. Уже іштеді, сразу жерден прямой тартып береді екен душқа. Шундай условияны қылып қойған, шул жерден көрсеңіздер болады. Ана эми арттары ошол граница мына ушул сеткадан болуп калат экен. Ушундайдан түптүз бул жакка карап кетет дагы, үйдүн бул жагынан дагы, үйдүн артынан дагы месталары бар. Ушундай жакшы жерде жайгашкан. Мына ушул үйдү көрсөңүздөр болот. Экранга дагы WhatsApp жана связь номерлерин калтырабыз, байланышып, келип, жерден көрүп сүйлөшүп алсаңыздар болот туугандар. Бул үйгө коюп жаткан баа туугандар 7 миллион содалаш жолу болот дейт. Эгер чындап кызыгып келип көргөн адам болсо дагы жакшы кылып кемип беребиз дейт. Келип, жерден көрүп сүйлөшүп, содалашып алсаңыздар болот. Мына ушундай жакшы жерден, жакшы тынч көчөдөн үй издеп аткан бир туугандарга мына ушул видеону бөлүшүп койсоңуздар болот. Баарыңыздарга ушундай жакшы жерлерден, жакшы үйлөрдөн насип кылган болсун. Каналга катуу этиңиздер, тынчтыкта, амандыкта болуңуздар.